Америка Кошмо Штаттарынын жакынкы чыгыштагы аскердик базалары кайсы жерлерде жайгашкан? АКШ жакынкы чыгышта ондогон жылдар бою аскердик базаларын иштетип келет. Тышкы мамилелер боюнча кеңештин маалыматы боюнча Америка аймактагы кеминде 19 жерде туруктуу жана убактылуу аскердик базалардын кеңири тармагын иштетет. Алардын 8и туруктуу базалар болуп саналат жана алар Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Катар, Сауд Арабиясы жана Бириккен Араб Эмирлигинде жайгашкан. Жакынкы чыгышта АКШнын канча аскери бар? АКШ жакынкы чыгышка биринчи жолу 1958 жылдын июль айында жоокерлерин жайгаштырган. Ал Ливан каачылыгы учурунда Бейрутка согуштук күчтөр жөнөтүлгөндө болгон. Эң жогорку чегине жеткен учурда Ливанда дээрлик 15 000 деңиз жана жоо аскери жайгаштырылган. 2025 жылдын орто ченине карата жакынкы чыгышта 40 000ден 50 000ге чейин АКШ аскери болгону кабарланган. Алардын курамында аймак боюнча ири, туруктуу базаларда жана кичинекей алдыңкы пункттарда жайгашкан аскерлер кызмат өтөшөт. Бул объектилер аба жана деңиз операциялары, аймактык логистика, чалгындоо маалыматтарын чогултуу жана күчтөрдү болжолдоо үчүн маанилүү борбор болуп саналат. Ошол базаларды картадан көрсөтө кетели. Кувейттеги Арифчан лагери. Кувейтте аймактагы эң ири АКШнын күчтөрү жайгашкан. Ал жерде болжол менен 13,5 миң аскер бар. Арифчан лагери жана Али Ас-Салем аба базасы сыяктуу ири объектилер АКШнын операциялары үчүн негизги логистикалык жана аба транспорты борборлору катары кызмат кылат. Катардагы Аль-Удейд аба базасы. Ал жакынкы чыгыштагы эң ири АКШнын аскердик базасы. 1996 жылы негизделген. Катардагы Аль-Удейд аба базасында 10 000ге жакын америкалык аскер кызматкери кызмат өтөшөт. Бул ири объект АКШнын борбордук командачылыгынын алдыңкы штабы катары кызмат кылат жана жакынкы чыгыштагы аба миссияларын көзөмөлдөйт. Бахрейндеги аскер деңиз колдоо ишмердүүлүгү. Бахрейндин аймагында 9 000ге жакын АКШнын аскер кызматкери бар. Алар негизинен Манамадагы аскер деңиз колдоо ишмердүүлүгүндө жайгашкан. Ал АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн 5-флотунун штаб-квартирасы болуп саналат. Бул Перс булуңундагы кеме жолдорунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн абдан маанилүү. Иорданияда болжол менен 3800 АКШ жоокери жайгаштырылган. Алардын көбү Мувафак Салти аба базасында кызмат өтөйт. Бул күчтөр аймактагы учкучсуз учактардын миссиялары менен бирге чалгындуу жана аба операцияларына маанилүү колдоо көрсөтөт. Бириккен Араб Эмирлигиндеги Аль-Дафра аба базасы. Ал жердеги Аль-Дафра аба базасында 3,5 миңге жакын АКШ аскери жайгашкан. Бул жай аймакты коргонуу үчүн колдонулган байкоочу дрондорду жана согуштук учактарды кошо алганда ар кандай учактарды коргойт. Сауд Арабиясы. Сауд Арабиясында негизинен Ханзада Султан аба базасында болжол менен 2700 америкалык аскер жайгашкан. Алардын негизги миссиясы абадан келген коркунучтарга каршы туруу үчүн Патриот абадан коргонуу системаларын башкарууну камтыйт. Ирактагы Эрбил аба базасы. АКШ күчтөрүнүн аба операциялары үчүн айрыкча түндүк Иракта жана Сирияда да колдонулат. Ал жерде 2,5 миң аскер Күрд жана Ирак күчтөрүнө кеңеш берет. Сирия. Ислам мамлекети тобунун кайра баш көтөрүшүн алдын алуу үчүн Сирияда 2000ге жакын АКШ аскери калууда. Алар жергиликтүү өнөктөштөрдү окутууну жана куралдуу топтордун тез кол салууларына карабастан терроризмге каршы операцияларды жүргүзүүнү улантууда. Ал эми Израилге келсек, Израиль ракета калканы болуп саналат. АКШ Израилдин коргонуусун күчөтүү үчүн ага саат абадан коргоо түзүмү менен бирге ракетадан коргонуунун алдыңкы каражаттарын жайгаштырды. Бул татаал баллистикалык ракетага каршы системаны башкарууга 100 жоокер тартылган. Жер үстүндөгү базалардан тышкары АКШнын аймактык сууларда эсминецтер жана крейсерлер менен күчтүү деңиз флоту бар. Бул каражаттар Кызыл деңиздеги коммерциялык кемелерди бутак алган ракеталарды жана дрондорду колго түшүрүү милдетин аткарышат.